Изат Сатыбеков 34 жашта, 7 туугандын кичүүсү. Ал Даун синдрому менен төрөлгөндүгүн айтат. Аба ырайына карабай Изат намаз маалында үйүнүн жанындагы мечитке каттап турат. Ал бул үйдө эжеси, жездеси жана эжесинин балдары менен жашайт. Бүгүн биз дал ошол Изаттын тагдырын баяндайбыз. Eğitim kullanmıyor. Eğitim apam öldü de. Bekim öldü. Üydün kere ta canım bilen, nana bilen, çay, bana bilen tam. Allah'a soğuk aratam. Anan meçhit aratam. Dua aratam. Allah belat attı. Билесизби, сиз менен биринчи жолу мечиттен жолуккандачы айтпадыңыз беле? Мен кайыр сурап турам, апам жок деп. Анан бул жакта жашаган кошуналарыңыздан дагы укканыңызга караганда, сиз ошо кайыр сурап таап келген акчаңыз менен өбөктөрүңүзгө, карындаштарыңызга таттууларды алып келип берип багат экенсиз, Апелатам иншалlah. Баа үйдөн септ кололат dedi. Бияктан сиздерди чыктып атышабы, Çıktı da atatат. Эме да мисалы азыр суук мезгил болуп атпайбы? Биякта жуунганга душ эч нерсе жок, Yok, çok. Üy adamla sonra. Üyde kıyınatas biz. Böyle sık bulurduk mu? Kıyınatas. Üyden yok, sef koladat da. Sef gelet de koyut da. Ne az bir bizde. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Бизде көрүүчүлөрдө деле суроо болушу мүмкүн да, эмне себептен атасы менен жашабайт деген, эмне себептен эжеңиз менен жашайсыз? Men ejem mağlıma gelet mağ. Canım belet mağ. Kim köpelet. Çaçam, çeçeyim. Çoğu pelet. Nan çapelet, soğuk pelet. Allah'ın pelet de. Ben ejem mağlam mı? Ben sağlam da. Ejem sağlam. Böyle sağlam. Изат мен менен кичинекейинен чоңойгондо, апабыз каза болгондон бери ага чейин апам баргы кезде эле мени жакшы көрчү. Ошол кезде эле чоңоюп, айылда ошо чогуу ойноп жүрчүбүз кичинекей кезинде. Анан апам каза болгондон кийин дагы менин жанымда калып калды да. Бардыгы семейный болуп калыштı, чоң эжелерим, байкелерим бар. Байкелеримкине туур десем болбойт да. Байкемдеркине тура албайт. Ошо кичинекейимден чогуу өскөнгө мага аябай жакын. Такыр байкемдеркине барат, барып турат, келип турат. Сагынганда 1-2 күн жатып келет. Бирок менин жанымда калат да. Анан эми биздин өзүмдөн жетип алган болгон байланыштуу жолдошум иштеген акчасы күнүгө эле өзүбүзгө кетет. Анан Кудайым буйруса да аракет кылып атабыз. Кичинекей болгончу мен да иштей албай атам да. Бир кичинекей жетип алууга кыйын болуп калат экен. Азыр эми балдарыбыз кичине чоңоюп калды, чогуу иштеп үй алабыз деген Кудайдан дуа кылып атабыз. Иншалла Алла берерин унутпасын дейт го, жетип алган берген үйдү деле берип коет деп Алладан дуа кылып атабыз. Ошо Изаттын мечтасы ошол да, бизге үй алып берем деп эле дуа кылып жүрөт. Өзү ошо бир шикарный үйдө жашагысы келип, душу бар, мындай жатып, эс алгысы келет да, аябай мечтайт эди. Анан бирок байкелеримки бар, андай условия. Байкемдеркине бар, ошол жака барып жашачы десем, болбойт, жок, сен жаныңан кетпейм. Мен күйөөм дагы аябай жакшы көрөт да, Изаттычы. Каяка кетсе да сарсана болуп,
экөө бири бирин монтип мечиттен келгенде да экөө отуруп алып бир чыны чай ичпесе жатышпайт. Атам деле бааз меникинде чогуу менен болду, атам анча эме кылды, бирок атам да уже улгайып калды да анан жуунта албайт, өзү жуунат атам анан жуунта албайт да. Анан Изатты болсо бакыт дошум эмеге баня саняга алып барып экөө барып келип турат да. Анан атама болбойт, жок мен бакыт менен эле калам. Жезде деп тили айта албайт да өзүчү. Ошон үчүн бакыт деп коет. Каарманыбыз мен кыйналган учурда апам түшүмө кирет дейт. Апам эсип атам да, октоп атам, эсип атам да. Апам жок да. Түү келди да, апам түү келди. Тирүү келди. Октадым да. Уктадыңыз түшүңүздө? Түшү келдим да, апам. Эже окпады, бошок бышабыз да. Баба атат. Борсок бышырабыз деп? Коркуп атам да, саман. Мен сабады да, октоду чочуп атам. Мен чите сабады, октоду сабады да. Октоду келди да. Сабады да. Корктум мен. Көз ачат. Ошол жерде жүргөн таксырлар эле, жашынакай эле жүргөн адамдар акчалары жок болуп калса, алдап туруп 3-4 биригип алып койгон күндөр деле болду. Аялдар бар ошол жерде. Мечит туалетине киргизип туруп, бирөө Изат деп алдамыш болуп, бирөө чөнтөгүнө колун салып, ушинтип алып кеткен күндөрү болду. Мен акчасына деле кейбейм, бирок залалга келтирбесе дейм да, мен урбаса дейм да. Акчасын Аллах Таала өзү берет. Акча деген колдун кири го, кетип калат, табылат. Бирок мен иним ден соолугун кайра кайтара алган жокпуз. Мына бакышымды ким чапса дагы Аллах Таала өзү жазасын берет. Ошол күндөчү ушундай катуу чаап салып, эки көзүнөн ажырап калганда, бир көзүн сактап калдык, бир көзүн сактай алган жокпуз да. Ошол мечиттен соо жеп келген да ошол күнүчү. Мен күнөө мечитте баратам, баламы акча сууп атат. Сизденби? Акча бербейм да. Коюп татты. Чыгдым да. Мана колон кетти. Деп бабастым. Карады. Чыгдым да, муну кан кетип кетет. Токтодан ала кетти мен. Мынага келди да. Кайта кырды. Мен чаптым да. Мен читен тана бердим ма. Эжен нана бада мана. Мен чаптым. Чоо кетти да куруп атат да. Келди да. Дуагадым. Бак кет да. Дуагадым да. Кетти да. Bir anın savada meyakıt taptı. Aksana taptı. Kaçtı. Sizin акчаңызды алыппы? Eşekten koptu. Koptu. Sıklarına alan çeyret. Günümü katını bakına alan çıkardı. Baba demek işte. Geldi de. Meyakıt koydu da. Ben temel katı da. Çaptı. Башыңызга ауырдубу? Kaladı bas. Meyesi geldi. Meyesi ortada çıktı. Hareketti. Oh. Gördün de. Ben işte gene hangi ben hangi açtı. Kalan sınıf meyak. Жылып кеткен турбайсызбы? Ben işte hangi ben hangi. Түшүп кеттиңиз. Göz görmetmeyin. Fuk işte. Көзүңүз көрбөйбү? Cevap etmem. Merak et. Ne ben göreceğim seni. Бир көзүңүз менен эле көрүп атасыз. Бул көзүңүз көрбөйтпү, э? Görmet. Сага аял алып берем, кече күндө. 5'te. 5'тен аласың. Жок, мен бияктан алып берейин, сага баягыда үй алсам. Анан аял алып берейин. Аябай катуу удар чапкан экен да, ушундай. Анан эки көздөн бир күндө эле бүгүн эртеси уже бүгүн айтып келди. Эртеме туалетке баратканда көрүп алып, мен өзүм жүрөгүм түштү ишенсеңер. Баары эле бактуу сүзөт. Мындай басып толбаны сүзүп, чекелер жарылып, ошондо жүрөгүм түшүп калган. Мен жеткенчек деле 2-3 сүзүп алган да. Ошол кезде эле сразу кайра больницага алып барганбыз. Алып барып ошондон бир көзүн сактап калдык. Бир көзүн 15 күндөн кийин көтөрө албайт экөөнү тең деп айткандан кайра 15 күндөн кийин деген алып барсак кайра уже бияны уже эме солуп кетиптир да. Жардам бере албай калышты. Сиз бияка келгенде кантип билесиз? Маршруткалар менен келесиз? Автобуста кетет. Автобуста үйүнө кетем. Мен билем да. Мындай көрүп билесиз, э?
Yani tahtmen. Aksa avat. Peki. Aksa avat mek. Avat. Айдоочулар сизден акча албайт. Siz мисалы шаардын ичинен кайсыл жака барсаңыз деле көбүнчө каякта жүрөсүз? Центральный мечитте, анан бул жактагы мечитте же дагы башка жактарга да мындай кыдырып барып келесизби негизи? Kıtıdım da. Sumlar bir de sumlar. Asıyorum yüzüne gelelim. Сумга чейин келесиз, анан таап келесиз да, Çalıyorum. Ben kakasalam. Ben bilmem ne. Мен жанында эшикке чыкпа, барбай эле кой эч жака десем, үйдө отурса кыжалат болот да, ушундай кыжалат болуп, балдарың кичинекей, мен чыгып келем дейт, мен атайын чыгарып аткандай ойлошот кээ бирөө. Мен урушуп канча күн үйдө кармап жаттым. Бук болуп кетет экен. Анан айла жок, мечиттегилер өздөрү деле жакшы билсе керек, изат эч кимге мындай зыяны жок да. Барат, келет, аны деле акчасын алып кел деп чугуп албайм. Каласа өзү алып кетип калат, каласа берет. Көп жерден өзү ойлонуп отуруп алыпчы, экөөбүз үй алалы депчи. Үй алалы, минтели, Меккеге баралы. Меккеге баргысы келет. Жана чоң умраны көрүп алалы эле ошого. Бакыт үчөөбүз атамды кошуп алып, төртөөбүз барып келбейлиби деп көп мечтать этет ошонучу, аябай айтат. Анан Аллага дуа кылат, кээде ыйлап ошентет. Көп апамды түш көрөт экен. Мени ошо көп ыйлатат. Апам менен байкемди айтып ыйлап. Эртең менен турганда түш көрдүм дейт. Анан атайын борсок жасап, Куран окутуп эме кылсам сүйүнөт. Апама Куран окутуп атабыз биз, апама Куран окутуп атабыз депчи. Ошол экөөбүздүн бириккенибиз кичинекейибизден болгон себебинен, анан жолдошум менен тил табышып калган себебинен. Ошо анан балдарымды аябай жакшы көрөт, өзүнүн балдарындай. Ушундай. Мен урушсам дагы бул урушпа дейт. Сен урушпа. Буларга түшүндүрүп айт, сен урба деп. Мага жини келип, мен булардын характери ушундай да. Бат жиндер келет да. Бат жини келип, кайра бат жазылып кетет. Анан бирөөнү да мындай аябай жаман көрбөйт да булар. Кичине эле мындай жаман көрүп, эметип коюп, кайра алдап койсо эле ошого мындай алданып калышат. Жаш баладай болот. Жаш баладай, мүнөзү менен мындай характерин, тилин тапкан киши эле жашайт да мындай адамдар мененчи. Көп жерден байкайм. Эне менен эле мындай бир тууганын эле күйөт экен да. Башка адамдар эмете албайт го, чыдай албайт характеринечи булардын. Аябай мындай кандай десем, жүрөктөрүнө бат кабыл алат да. Бир нерсеничи. Изат Сатыбековдун айтымында көчөдөгү чоочун адамдар балдарына окшоштуруп алып кетүүгө аракет кылган дейт. Мен мечтегине мен акетем дейт. Окула калады, бетине калады. Мен мечтегиме кетпем, мен акетем дейт. Ким алып кетем деди? Сөксүктачы. Кимдер? Эже. Эже? Каманды акетем дейт. Окула калады. Камал калады, мен калады. Бетине калады. Сиздеби? Мен чистен темес, кама кетпем да аладым. Ya Allah da dua, ya Allah da. Çok kastı. Больницага көрсөтүп турам да. Биздин өзүбүздүн поликлиникага алып барып көрсөтүп турам. Текшертип өпкөлөрүн тазабы, кичине жөтөсү, ошолордун баарын көрсөтүп турам. Анан экинчи поликлиникага барып калсам, бул бизде учетто болчу, көптөн бери келбей калды деп атпайбы. Анан мен өзүм жакка отуруп кеткем да десем, бул өлгөн жокпу десем, мен ушундай жүрөгүм ооруду да. Түрүбү булар деген көп жашабайт да деп ушинтип айтты да. Эми азыр изат 34 эле чыгат дейм, Кудай буйрса. Дагы Аллах Таала көп берсин жашоосун деп айтам. Менин жанымда болушун. Чын мага ушунчалык ушундай апамды эстетип, каза болгон байкеме да аябай окшош да. Ушундай көргөн сайын байкемди эстеп эметип турам. Жоготууга аябай коркуп. Көп киши айтат, көп жашабайт деп, бирок мен
эмес, менин балдарым чыдай албайт ага. Кичине ооруп калган кезде баарыбыз кыйналып кетебиз. Изатты көргөндө. Өткөндө да больницадан ушинтип айтканда такыр чыдай алган жокмун. Кудайым билет да канча жыл жашайт, канча өмүр берет. Бирок Аллахым узак өмүрүнө берсин деп тилейм. Башка эч нерсе билбейм. ыраазычылык билдиребиз анда сизге, мейлиңиз, Билесиз. ойлогон оюңуз, максаттарыңыздын баары ишке ашсын, жакшы алыңыз. Биздин көрүүчүлөргө дагы салам жолдоп жакшы алыңыз деп коюңуз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.